Ассаламу алейкум достор. Мынакей Кудай буйрса Кыргыз Республикасынын чемпионаты финалга саналуу убакыттар калды. Биз менен Чүй областынын капитаны Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай ден соолуктар? Жакшы байке, Кудайга шүгүр. Грип-сириптен алыс элесиңерби? Нормально. Өткөндө балдар суркоолоп деп атканбы? Кичине ооруп аткан. Кичине жакшы болуп баштады азыр. Жакшы. Сейитбек, оюндан сырткары негизи эле ушул жалпы турнир чемпионат кандай өтүп атат? Жалпы турнир жакшы өтүп атат. Мындай күтүүсүздөр көп жаңылык болуп кетип атат. Өзүңөр көргөндөй 1-2 эле улак үчтө оюндордо 1-2 эле улак тагдыр чечип коюп атат. Силер өзүңөрдүн группаңардан мындайча айтканда баягы жеңил эле чыгып келдиңер, анан акырында 3-4кө полфиналда Ысык-Көл менен беттештиңер. Ошол оюн кандай болду? Ысык-Көл менен ойногондо анда кичине жамгыр жаап, жер тайгак болуп, кичине оюнда жайыраак жүрдү. Ат салышпай жакшынакай ойнодук баарыбыз. Ийгилик биз жакта экен, бирок аракет кылдык. Биз жакта экен, Могу күйөрмандардын көп эле баягы булар аттарын финалга сактап атат, андай мындай деген мондай божомолдор болуп атты да. Негизи өзү оюндун жүрүшү ошол болдубу же чындап эле мындай өзүңөр абайлап ойноп аттыңарбы? Аябай деле баягы команда сразу эле билинет койгандай экен. Баягы Ысык-Көл менен Талас менен ойноп аттар аябай кыйналып калган. Андан кийин дагы өзүнүн группасынан 4-чү болуп кошулуш үчүн дагы ойноду. Алардын аттары аябай эле чарчап калган да, анан биз дагы үстүнөн баса көктөп ат салбай эле, мындай эле жакшынакай эле ойнойбу, ат салышпай деп ошон чыкканбыз. Жакшы. Сейитбек, буйруса мына 3-чү чемпионат болуп атат. Буга чейин деле болуп келген, эми 3-чүсүнө андан мурун деле катышып келдиң. Чүй катарынан 2 жолу чемпион болду. Бул жолу божомол кандай болуп атат? Эми өткөндө полфиналда Ош менен Таластын оюнун баары көрдү. Бир эле улак чечип койду баарын. Ал да 3-чү таймда болду. Эми бүгүн буйруса аракет кылабыз ойноп. Баягы ойноп эле жүргөн балдар, ойноп эле жүргөн аттар, көрүп эле жүргөн баардыгы. Ушул эми эки команда баары бири-бирибизди менен беш колдой жат. Беш колдой билебиз. Болгон аракет кылабыз бири-бирибизге. Эми эң башкысы урушпай, талашпай, кырсыгы жок, жакшынакай ушул жерде оюн көрүп келген күйөрмандарга жакшынакай оюн тартуулаш керек. Буйруса күчтүүсү жеңиш керек. Баракелде. Анан баягы көчмөндөр алкагында өткөн чемпионатта билинип калган ошо Чүй областынын аттары бир өтө бир мыкты деңгээлде тапталып, мындай аттардын басымдуулугу билинип турганда, бул жолу ушул курамдагы аттарга кандай баа бересиң, Сейитбек? Эми ал көчмөндөрдөгү оюнда болсо неме болчу, ал жерде көп эле бир команданын аты болчу, Сарыөзөн аттары болчу. Анан 3-4 эле ат кошулган да. Эми баягы ойноп жүргөн, оюнду көрүп жүргөн аттар болчу да ал жерде көбүчө. Берден азыр эми күз болуп, бирөөнү күз эмес, бирөөнү арык, анан оюндагы ортосу аябай жакын болуп калбадыбы? Ошого эметип биз дагы аргасы жактан ат сурап алып келгенге эметип калдык, кичине аттарды көбүрөөк кошуп калдык да. Сарыөзөнүн аттарын дагы баягы оюндан кийин дагы кичине жакшы оңоло албай, бирок ал жакта аттардын баарын берген. Эттери кичине слабыйраак болуп калды алар. Ошондо жекеме-жекеден гана бир ат болуп калды окшойт, калган толук эле? Калган толук эле. Баракелде. Анда Сейитбек, күйөрмандарга кайрылуу? Күйөрмандарга баарыбызга эл журтубузда тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ушундай көк оюнубуз өнүгө берсин, өсө берсин. Күйөрмандар ушинтип колдоп, бизди коштоп жүрө бериңиздер демекчибиз. Чоң рахмат. Баракелде. Сейитбек, ийгилик анда. Эң негизгиси кырсыксыз баары ушу оюнчунун баары алсаан аман кайтсын үйүнө. Ийгилик, бир көкбөрүнүн көркүнө чыгара турган бир оюн көрсөтөсүңөр деген үмүттөбүз. Рахмат. Баракелде.